Саламатсыңарбы балдар, кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Дептер ручкаңарды алып, сабакка көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы мезгилдүү ондук бөлчөктөр. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер ондук бөлчөктүн түрлөрү менен таанышасыңар, чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Ошондой эле ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимдериңерди өнүктүрүп, керектүү учурда пайдаланууга көнүгөсүңөр. Анда балдар өтүлгөн теманы кайталап алалы, жаңы темага киришээрден мурун төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Б'дан А бөлчөгү эмнени түшүндүрөт? Кана балдар жооп береличи? Ооба балдар, албетте бул Аны Б'га бөлүү керектигин түшүндүрөт. Ошондой эле Б'дан А бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Албетте Аны Б'га бөлүшүбүз керек. Кадимки бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн бөлчөктүн алмын бөлчөктүн бөлүмүнө бөлүп жазабыз дегенбиз, Анда кийинкиси калып кеткен сандарды толуктагыла. Ондук бөлчөктү кадимки бөлчөк түрүндө жазыш үчүн биздин бөлчөгүбүздүн алымына кайсы сан жетишпейт? Албетте 27 жетишпейт. Башкача айтканда 0,27 дегенибиз бул 100/27. 1,58 дегенибизге бул жерге 100 саны жетишпейт. Ал эми мына ушундай эле 2,3 деген санды бөлчөк түрүндө жазыш үчүн бөлчөктүн бөлүмүнө 100 жетишпейт. Ал эми 0,184 жазыш үчүн бөлчөктүн алымына 184,184 деп жазылат. Кийинки балдар, туюнтманын маанисин тапкыла. 5тен 2 көбөйтөбүз, 11ден 7 кошобуз, 0,1 кошобуз, 20дан 11. Бул туюнтманын маанисин табыш үчүн албетте кадимки бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып алышыбыз керек. Анда 5тен 2-ни ондук бөлчөк түрүндө жазсак, башкача айтканда 2-ни 5ке бөлсөк 0,4. Ал эми 11ден 7-ни ондук бөлчөк түрүндө жазсак, 0,10 6363 жана башка. Демек бул силер балдар буга чейин 0,10 6363 кандай бөлчөк экендигин билет белеңер? Бул жакта көп чекит турат. Бул деген жана башка деген сөздү туюндурат. Демек туюнтманы чыгарууда ушундай түрдөгү бөлчөк кездешип калса эмне кылыбыбыз керек балдар? Албетте биз бүгүн мына ушул суроого жооп беребиз балдар. Анда балдар көңүлүңөрдү бургула. Ондук бөлчөктөр негизинен төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. Биринчиси чектүү ондук бөлчөк. Чектүү ондук бөлчөк дегенибиз үтүрдөн кийинки сандарыбыз чектелүү болсо, анда ал чектүү ондук бөлчөк. Ал эми экинчиси чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Башкача айтканда үтүрдөн кийинки сандарыбыз чексиз, ошондой эле үтүрдөн кийинки сандарыбыздын кандайдыр бири же болбосо цифралардын тобу кайра кайталанат. Бул чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк. Ал эми үчүнчүсү чексиз мезгилсиз ондук бөлчөк. Үтүрдөн кийинки сандарыбыз чексиз көп санда. Демек бул чексиз мезгилсиз ондук бөлчөк. Бүгүн балдар силер менен биз чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк түрүндө жаңы билимге ээ болобуз. 11ден 7 деген бөлчөгүнү биз ондук бөлчөк түрүндө жазсаңар, өзүңөр байкагандай эле балдар, бул жерде 6 жана 3 цифраларынын бир нече жолу кайталанып жаткандыгын байкап атасыңар. Демек балдар, бул дегенибиз бул үтүрдөн кийинки сандарыбыздын кайталанышы менен келген ондук бөлчөгүбүз бул чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк деп аталат. Башкача айтканда балдар, бизде бул 17-ни 11ге бөлгөндөгү келип чыккан ондук бөлчөгүбүз мезгилдүү бөлчөк. Анда балдар карагыла. Бул жерде кайталануучу 63 саны бөлчөктүн мезгили деп аталат. Кана балдар карагылачы, бул жерде дагы көптөгөн мезгили бар. Демек бул мезгилди жазыш үчүн 0 деп үтүрүн ажыратып, мезгилди кашага алып жазабыз. Ал эми бул чексиз мезгилдүү ондук бөлчөктү окуш үчүн 0 мезгилинде 63 деп окуйбуз. 0 мезгилинде 63 балдар. Эстеп калдыңарбы? Дептериңерге жазып алгыла. Ал эми мезгил натуралдык санды натуралдык санга бөлгөндө үтүрдөн кийин чексиз көп кайталануучу цифра же цифралардын тобу. Мисалга ала турган болсок, 11ден 5 деген кадимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазсак, өзүңөр байкагандай 45 деген сандарыбыз кайталанып жатат. Демек бул 0 мезгилинде 45. Ушундай эле 27ден 8 деген бөлчөгүнү жазсак, 296 саны кайра кайталанып жатат. Бул 0 мезгилинде 296. Ал эми 1,24дөн 7 деген бөлчөгүн жазсак, 1,1000ден 291, ал эми 6 деген саныбыз кайталанып жатат. Бул 1,1000ден 291 мезгилинде 6.
Кана балдар бөлчөктөрдү окуйлу. 0,7, 0 бүтүн мезгилинде 7, 2 бүтүн мезгилинде 5, 2 бүтүн мезгилинде 573, 2 бүтүн 157 мезгилинде 3. Эстеп калдыңарбы балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. 20дан 3 деген кайдимки бөлчөгү бул чектүү ондук бөлчөк. Башкача айтканда 3тү 20га бөлсөк 0,15. Бул жакта башка сан жок. Ал эми 12ден 7 деген бөлчөгү бул мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк. Башкача айтканда карагыла балдар. Бул жерде 3 деген саны кайра-кайра кайталанып атат. Бул чектүү ондук бөлчөк менен мезгилдүү ондук бөлчөктүн айырмасын түшүнүп алдык балдар. Эреже: эгерде ондук бөлчөктөрдү бөлүү процессинде калдыкта 0 калса, анда жоопту мезгилдүү бөлчөк формасында көрсөтүш үчүн тийиндиге нөлдү кашалардын ичинде жазып коюу керек. Мисалга ала турган болсок, балдар, силер байкагандай, бул 4төн 11, 2,75. Бул чектүү ондук бөлчөк. Ал эми муну мезгилдүү формада жазыш үчүн 2,75ти жазып, кашанын ичине 0 деп жазат экенбиз. Бул мезгилдүү ондук бөлчөк. Окуйлу кана балдар. 2,75 мезгилинде 0. Эстеп калалы. Китебиңердеги 464-көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула балдар. Биринчи көнүгүү 53тү 6га бөлөбүз. Анда балдар 8,8, 3 деген цифра бир нече жолу чексиз кайталанып атат. Демек бул 8,8 мезгилинде 3. Ушундай эле -4,9 14кө бөлсөк, балдар, -0,35 чектүү ондук бөлчөк чыгат. Муну чектүү ондук бөлчөктү чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн кашанын ичине 0 жазабыз. -0,35 мезгилинде 0. 43тү 22ге бөлсөк, балдар, 1,9 54 деген саныбыз чексиз кайталанып аткандыктан 1,9 мезгилинде 54. -91ди 15ке бөлсөк, балдар, -6,6 бул жерде 6 дегенибиз бир нече жолу кайталанып атат. Демек бул -6,10 мезгилинде 6. Анда балдар, чектүү жана мезгилдүү ондук бөлчөктөргө мисалдарды бөлүп жазгыла жана өз алдыңарча талкуулагыла. Чектүү ондук бөлчөк дегенибиз кайсы жана чексиз ондук бөлчөк дегенибиз кайсы? Чектүү ондук бөлчөк дегенибиз 8ден 1, ал эми мезгилдүү ондук бөлчөгүбүз 6дан 3. Мына ушундай кылып биз бөлчөктөрдү эки тарапка бөлүп алабыз. Силер бул көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштеп, дептериңерге эмне үчүн чектүү ондук бөлчөк деп жаздык, эмне үчүн мезгилдүү ондук бөлчөк деп жаздык, талкуулап жазасыңар. Анда балдар, жыйынтыктап айта турган болсок, натуралдык санды натуралдык санга бөлүүдө төмөнкүдөй жыйынтыктын бирөөсүнө ээ болобуз. Натуралдык сан келип чыгат эгерде натуралдык санды натуралдык санга бөлсөк, же болбосо чектүү ондук бөлчөк келип чыгат, же болбосо чексиз мезгилдүү ондук бөлчөк келип чыгат. Азаматсыңар балдар. Бүгүн биз мына ушундай ондук бөлчөктөрдүн түрлөрү жана мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк боюнча жаңы билимге ээ болдук. Алган билимиңерди текшерип, өз алдынча ишти 195-беттеги 464-көнүгүүнүн 2, 4, 5, 7 номерлерин иштейсиңер. Ал эми үй тапшырма өтүлгөн теманы окуп, эске сактап жана 465-көнүгүүнү иштеп, мага WhatsApp аркылуу кийинки сабакка чейин жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.